Саламатсыздарбы? Жашоодогу эң биринчи байлык бул ден соолук эмеспи? Андыктан керектүү жер-жемиштер менен азыктанып, ден соолугуңуздарды чыңдоого умтулуңуздар. А биз болсо пайдалуу кеңештерибиз менен бөлүшкөнгө даярбыз жана бүгүнкү биздин чыгарылышта көптөгөн витаминдерди өзүнө камтыган экзотикалык жемиш грейпфрутtu туура тандоо эрежелери менен бөлүшөбүз. Алгач колуңуздарга алгандан соң анын салмагына көңүл бурабыз. Канчалык салмактуу келсе, ошончолук жакшыраак. Экинчиден анын түсүнө көңүл бурабыз. Жалпысынан ал кызыл түскө боелса, анын ичи аябай таттуу болот. Ал эми сары, айрым учурларда жашыл түстөгү болсо, анын ичи кычкылыраак келет. Сапаттуу грейпфруттун кабыгы жука жана өзү жалпысынан каттуу келет. Аны тандап жатканда кара тактар, жумшак жана бырыш жерлер жок экендигине көңүл буруңуздар. Анткени мындай жемиштерде организмге өтө зыян заттар пайда болушун билдирет. Эгер грейпфрутты сатып алгандан соң бир жуманын ичинде жесеңиз, аны үй температурасында калтырсаңыз болот. Эгерде андан да узак убакытта турат десеңиз, анда кагаз баштыкка ороп, муздаткычка салып койсоңуз, эң кызыгы ал 2-3 айга чейин жаңы бойдон тура берет. Грейпфруттун пайдасы өтө көп. Эң маанилүүсү ашыкча салмактан арылууга, суук тийүүдөн алдын алууда, ашказандын иштөөсүнө көмөктөшөт. Арыктоону кааласаңыз, күнүнө 1 стакан ширесин ичсеңиз, сөзсүз жыйынтыгын байкайсыз. Бир грейпфрут күн сайын сунушталган С витамининин нормасын толуктайт. Ошондой эле жалкоолуктан арылтып, сергек кылат. Бүгүнкү бөлүшө турчу пайдалуу кеңештерибиз дал ушулар болду. Ден соолугуңуздарга дайыма кам көрүңүздөр деп жыйынтыктайбыз. Бигимай Сталбекова, Анвар Абдукаимов, НТС.